Assalamu alaikum. Урматтуу Кежирус каналынын катталуучулары жана жалпы эле кыргызстандыктар. Бүгүн 1-май. Биз Оштогу Учкун мал базарындабыз. Сөөлжан сатып эмне пайда таптык? Тапкан пайданы эмне кылдык? Азыр көрсөтөм. Мынакей достор, Сөөлжандын акчасы бул эми ошол эптеп-септеп чогулткан акча. Азыр ушуга бука алам деп түштүм беле. Турпок 1 жашарбы, 2 жашарбы. Канча сумма экенин айтпай эле коеюн, анан видеонун аягында айтайын. Анда эмесе биз менен болуп тургула. Кандай турпок алабыз, кандай турпок бүгүн бизге насип кылыптыр, көрөбүз. Биз менен болуп тургула. Кородо үй келип. Канча деп аттыр экен буну? 150 миң. 150 миң. Боз бекен. Sen bolsa gerek, cemde bağlı. Aman semiz eкен, ha? Boz beken, he? Kança verdi? Ne kança da tur odasına tuğanda. Adam boyu zorgo. Görüne turganda bey uy eкен. Мына базарга кирип кетип атабыз. Азыр бука карайбыз. Мына баягы цемент алды. 250 кәмі бар дейт. Новый 150 дейт. Егиз балдары бар екен. Егиз туылыптыр. Көтен эркек экен. Желе. Bunысы 130 дейт. Жақын боз екен. Галштин. Мынау жаман жоон үй екен, Өтө жоон үй екен. Бука карап. Чоң букаларды карап. Кандай бука алсам экен деп ойлонуп атып, чоң букалар жака кирип кетиптин. Мындай чоң эле бука алып арыктатып сатсамбы? Сонда болбой калат, да? Арыктатканда. Арыктатып сатсам болбой калат, да, туугандар? Жактан кичинелерден карайлы. Кичине букалардан. Мынау бука менен мынау бука 72-ге алдык туугандар. Шөкөн алдык 72 миңге. Насыпсын эми. Буйрса багабыз буларды. Берки үйдөгү букаларга кошуп.
10.020. Ana şu жатқан бұқа, азыр жатқан бұқа менен нарқы тике тұрған бұқа. Şu 36.000'den 72.000 болды. Мен өзім ушул малдарға қызыққан үшін көбінше şu малға қызығып анан ошонун аркасынан дагы булардын кыгын не кылам көбөйүп кеткенде кыгы көбөйүп кеткенде анан кийин ушул биогумус иштеп чыгаруу идеясы келип анан ушул биогумус өндүрүп калдык да сөлжан багыпчы. Ушу малдын аркасынан болду да. Мал себепчи болуп анан кыгы көбөйүп кетип ошондой туугандар өзүбүз ыраазы болуп алдык. Базар ошондой экен. 36.000'den 1 жашарлык букаларда 1 жаш балким 1 жашка толук жете электир. Баракасын берсин эми ошо экөөнү багып сатабыз буюрса. Таза ушул Сөлжандын акчасына келди да булар. Башка бир неме жок. Акча таба турган башка бир булак жок эми. Айлык өкмөттө иштейбиз. Айлык жетпейт эле да буга. 72.000 табыш үчүн айлыкта 2-4 ай иштеш керек да бул. 5 ай иштеш керек почти. Бирок эми айлыкта дагы иштеш керек да, кышында иш жок малда. Бул биогумусту мен айтып кетет элем, муну бизнес катары такай ушул бизнес менен алектенем деп албаш керек. Бул кошумча каражат катары эле багып коюш керек. Анан ушул үй бүлөнүн таза тамак аш жеш үчүн, таза мөмө жемиш бышырып, үйдө бала чаканы таза тамак аш менен камсыздаш үчүн биринчи максат. Экинчиси анан ушул өзүбүздөн ашса сатабыз деген максатта. Үчүнчүсү анан ошол кошумча каражат табыш максатта кылып, максатты ушундай койсоңуздар туура болот эле. Анан такай эле ушул бизнес менен алектенип ушу менен жан багып кетем десеңер, кээде бул сезон мисалы кышында сөлжан бакканга кыйыныраак болуп калат да. Кышында сөлжанды суулап көңгө салсаңыздар муздак болот да. Ол жерде иштеш кыйын болуп калат. Канча болду ака өгүз? 41,5. 41,5 болуп турган ушул өгүз. Ошондой туугандар. Бизде өзү негизи ушул сөлжан биогумустан түшкөн пайда 250.000ге чукулдап калды да. Анан биз ушул бекитип атып, эптеп кысынып атып, чогулткан акчабызга ушинтип 2 өгүз алдык. Азыр дагы кичине акча ашып турат. Эми ошону ушуларды булар өгүздөрдү билесиздер да. Бул өгүздөр жазында мал кубалап кетет, ояка бияка тентипчи. Ошол учурда издегенге бир ат керек болот да, жөө жетпейсиң буларга. Бир ат жашыраак кунанбы, мингич ошондой алсамбы деп ойлонуп атам. Көрөбүз дагы, болбосо дагы бирди алып кошуп коебуз букадан. Анан ошол 250.000дин бардыгын сактай албайт экенсиң да, акча болуп бир пас деле ордун табып кирип кетет экен. Бекитип калганыбыз, сактап топтогонубуз ушунча болду. Анан калган ушул тирилик майда сүйдөй баягы элекке кичине акча сарптадык, бир 10.000дей. Да ал дагы ушул 100% бүт элек, аны дагы 1-2 текшерип, анан иштетебиз. 250.000дей акча болмок да, эгер конкретный чогултсакчы. Турмуш ушундай экен да, ояка бияка киришип кетет тиричиликке. Ошентип атып анан чогултканыбызга ушул 2 буканы алып отурабыз. Уш. Мына биз экөө. Уш.
2 buqani alıp bazardan chipet atamiz. Hazır жүктөйбүz машинага. 36'dan 72 oldu aka. Tartçı. Hazır maşinaga yüktөйбүz. Birosin yüktөдүk. Жибин кыскараак кылып байлап кой. 36'dan 72'ge. 36'dan 72 min oldu. Bolo? 72 36'dan. Huş. Tart. Huş. Çık. Huş. Çık. Kadar koy çay jigit putun. Aldın putun. Huş. Tut. Kuyruğun kaydın. Aka. Ekonu yüktөдүk. Men portarda turam aka. Эми кетебиз үйгө. Баягы гигант цемент алды. Элдер ороп багылып атыр. Азыр бир көлөкө жерге байлап алып сүйлөшөбүз деп кетип атышат. Она портерге байлады. Азыр көрөбүз канчага бүтөт экен же сатпайбы. Элдер телефонго тапып атышат. Аябай чоң үй экен. Мурунку базарда да ушундай түшкөн эле, бирок алар баласы менен түшкөн эле. Мынакей. Чырайлуу. Элдер телефондорун алып тартып атышат бардыгы. Базары кызып атат бир болсо. Ya atma. 250. 200. Ertemen 225'ke berbey koyup hazır 200 min berdi berbeydi. Ertemen 220'a berbey koyun eken. Var, kızıp, tang alıp, karmalap, sıpalap görüp atışat. Kaça dediniz? Ha. 250 min. Karasular siz verelim. 200 verem dedim ben. Ya bunun niye boz ha? Ben bunu kanıma tuturam da ben bunu. Ana sağ olsun reklam aklamın diye olçuk alıp. Buna kaya çıkanı bayılı vuruyor. Laka çikolata varsa Жаңа açma eken, dijitaylık boğuz eken. Үйde daha var baka budan. var. Kança var? 4 da var. 4'ü. Tuğanlar yan var mı? Numaranızı aytıp koyuş. Açınız attı. Ha? 270 yazar. Alam da kızıktanlar. Satılıp ketdi şöyle deyler. Şu uydagilerge может kızıgıp. Ya uydagilerden alып ketedi hazır deyler. Ha, hop tabi. Satılıp ketken balar уже. Bunu qayerden alıp çıktınlar? Özbekistan'dan mı? Özbekistan'dan alıp çıktılar. Kiloçluk avkam. Ya beres aka berem şartı da şöyle deyler berip ketedi. Şöyle 200 verem. Ben bunu kütüyorum değil. Ya kütüyoruz. 200 bin milyar pazar apırat tutsam 5-10 binde bana düşüp durat değil. Bukalar geldi uyga. Buyursa. Laki düşürdük. O ülkelerмен tanıştık.